Assalamu alaikum Kırgızstandықтар, Россияда эмгек кылып жүргөндөр, Америкада, Чикагода, Европа, Корея, Дубайда жүргөндөр, баарыңарга ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жаксыңарбы? Мен аты жөнүм Ильяс, Москвада такси кылам. Яндекс таксиде. Бирик өзүм айта кетем, мен өзүм таксопаркым бар, только подключение. 1,5%'dan таксопарктын аты Узгена. Эми ачышта максат көп мына туугандар жүрөт. Иммиграцияда жүрөбүз да. Ошо айта кеткеним, иштеп өнүгөйлүк, алдыга жылышка аракет кылайлык, тапкан акчаны үй салып, машина алып минип жол кылбай эле Кыргызстан бирдеке кылышыбыз керек да. Кече бир байкени көрүп калдым видеосун, азыр мен пока монтаж кыла албайм. Келип Америкада 2 жыл иштептир да. 2 жыл иштеп, 2 жылда почти таза өзүнө калган акча $30,000 болуптур. $30,000 алып бизнес баштаптыр ошол жакта. Магазин ачып берген, грамотный адам экен да, өзү юрист болуп окуган экен. Не кылып магазин ачып, ошо бир гражданин американин ачыптыр. В общем, 1 жылда таза өзү сүйлөп бергени ошо $70,000 жакын акча иштешиптир да. Өнүгүш жакшы дейт, аракет кылса болот экен дейт. Ошондой нелерге биз дагы мында Кыргызстанда болобу, Россияда, кайерде болсок дагы өнүктүрүү программа кылышыбыз керек экен да өзүбүзгө. Каждый Кыргызстанды, башка жарандары өзүбүз өнүктүрсөк, өлкө экономика өнүгөт, бай болобуз. Кудай буйрса биздин балдар иммигрант болбойт да. Эми кээ бир адамга мош менин сөзүм жакпайт, мен бирдеке деп бирөө заставлять кыла албайм. Ар кимдин өзүнүн пикири башка. Ошого айта кеткеним, комментарийга пикириңер жазгыла, оюңар жазгыла, туура эмес сүйлөсөм айткыла. Каналыма катталып, комментарийде жазгыла.